Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Президент Садыр Жапаров, ГКМБнын төрагасы, башчысы Камчы Ташиев. Биз Аксы элин сиздерге кайрылуубуздун себеби, эмне себептен силер 275 метр деп Мадымаровду антып кайта бул жемеге кысым кылып атасыңар. Эмне себептен силер Акаевди камабай атасыңар. Акаевди резиденцияга алып келип калтаңдатып аны чай берем. Акаев биз эмне Аксы элдин бул шылдыңдаганыңарбы? Акаев 6 баланын башын жеген, үзеңги куушту саткан. Эмне үчүн силер Акаевди камабайсыңардан 275 метрге муну шылтып атасыңар? Биз анын себебин бардык карапайым эл байкап турат. Эртең ратификацияга силер Өзбекстанга тарткан эме боюнча ратификацияга киришиңер керек. Ошон үчүн ал жерде Мадымаровдун окко тикенек болуп турганы силерге жаман болуп атат. Мадымаров аркылуу биз парламентте көп эмелерди билип атабыз. Давайте колуңар тарткыла Мадымаровдон. Мадымаровго тийишпегиле. Антип элдин кыжыгын келтирбегиле. Аксылыктардын кыжыгын келтирбегиле. Силерге журт башчы десилерди. Адилеттүү болгула. Эртең адилеттүүлүк менен Кудай кааласа ишиңер оңолот. Адилетсиз кылсаңар карапайым эл карап турбайт. Биз тикебизден тик турабыз Мадымаров үчүн. Сен үчүн биз сен түрмөдө отурганда биз кандай бийдик эле сага? А сен такка отургандан баштап 180 градуска бурулуп кеттиң. Ошон үчүн сени жек көрүп атабыз биз. Мейли, Камчы, сен түрмөдө ошондуп камалганын баары күндөрүңөрдү эзиңерден чыгарбагыла. 3 дос спикерде үчөөңөр, азыркы бийлик башчылары. Ошол Адахан Мадымаровдон колуңарды тарткыла. Мына ошогон улам УКМКга чакырып, ишине малаксытпагыла. Парламентте бир гана элдин үнүн Мадымаровдон угуп атабыз. Ошондуктан Мадымаровго тийишпегиле. Мадымаров үчүн биз тикебизден тик турабыз, колдоп келгенбизди да колдой беребиз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Ташиев, президент Жапаров. Биз аксылыктар саясатты жакшы билебиз. Мынакей, мен энемин, баатыр энемин. Мен ошон үчүн саясатчымын. Мен мугалиммин. Мен ошон үчүн саясатчымын. Эгерде эне чындыкты айта албаса балага, эгер мектепте мугалим чындыкты айта албаса балага, кыргыздын баласы чындыкты каерден угат? Эмне үчүн чындыкты сүйлөйт? Мына эксперттер сүйлөп атат. Саясат таануучу деп, саясатты тааныбайт экенсиңер. Мына азыр мен силерге саясатты таанытам. Мына кыргыздын жери Үзеңги кууш деген бир укмуштай жер. Ошол сатылып кетти Кытайга. Не деген дүйнө жүзүндөгү фонфурам, экинчи орун фонфурам кетти ошол Үзеңги кууштан. Не деген кыргыздын тан, не деген кыргыздын суулары кембери кетти. Айланайын кыргыз элим. Бул бийлигинде кылса да кыргыз эли билип отурасыңар. Ошол убакытта мына биздин 70 депутаттан 60-тайы жогорку кеңештен 40 депутат кол койгон ошого. Бол ошолорду канабайсыңарбы? Акаевди баш кылып. Бийлик саясатты аксылыктар аябай жакшы билет. Эмне үчүн? Мына нарындыктар билбейсиңер биз оңгушу саткан. Урматтуу баткендик туугандар. Ол анагы соңуар кетти го. Акаев сокту. Ошол Үзеңгүш менен бир саткан. Тажикстанга. Ал сокту унутуп койдуңарбы? Сок деген жериңерди. Мына ошол жерлер сатылганда Акаев эмнелерди кылбады? Акаев дүйнө жүзүндөгү эң чоң кылмышкер. Бул кыргыз мамлекети болуп Толгунай, Уркуялар Бүлүч Будайдан кыргыз кылган талкалап салды Кыргызстанды. 70 жыл бурун Кыргызстанды талкалады. Жерди сатты. Жерди сатылды деп аксылыктар чыга койдук эле, бизди ата койду. Атып, мынакей аксынын жигиттерин атып, ошерин бычак менен оюп, баарына мен күйгөнүм тарых үчүн айтадым мен. Аксылыктар мас болуп алып бири-бирин бычак менен сойгон деген калтырган. Мен ошон үчүн до конца жүргөм Аксы окуясында. Аркага кайтмай жок. Аксылыктар айкаш бири-бирин союп салды дейт. Акай аттырып, анан ошер менен бычак менен оюп. Бул тарыхты ким унутат?
Kırgız ekspertler söylüyor da Adakan 2-7 sattı dep. Yüzön kuştu bilmeysiler mi? Kırgız'ın tarihini bilmeysiler mi? Biz de Murat Zakıp'tın uağında korkay almadık. Anam düşten giyin ananı atanın çıkarıp. Akşamat Masaylık uağında korkay almadık, koldan almadık. Yemi Adakan'ın uçurunda korkup kalıp Kırgız eline işletken gel uçur ben uçur. Bir yerde pildi görmeye kıldı gör atasılar. Adakan'dan aytkan kılmışı. Ol Akayip'in kılmışına pilde kıl. Başka görünmeden kıl. Akayip, men Akayip uçurunda Ekim 3. yılımına uçur parkta kurultay, Kırgız'ın kurultayı var Ekim 3. yıl Ağustos 30'unda. Oşanda aytkan men Akayip talkalağıç. Buna Kırgız'dan talkalak dışladı 70 yıl vurulganın. Andan keyin жерди kemitti. Жерdi sattı. Anam bizde attı aksılıklar eldi kemitti. Tekavayt'ın oğlunu Uğur'da prezident oldu Uğur'u. Talkalağıç altın Uğur'da alıp etti. Ey Kırgız elim. Bu Akayip Moskova'da altını var det. Men gözümden görgen çok bunun altın magazini var det. Mayram Akayip'e altın çıkarttır bakalım zavatına ney. Bu Akayip denen Muştu'da kılmışken, Kırgız tarihinde kılmışken bu kamalı ömür boyu bunu atmış gerek. Alemi Akayip'ti maktap balazı menen geldi de. Ay ne geldi akmak geldi de Kırgız'tan talkalagan. O Akayip geldi de görüş atıp belazın yönetip. Adakan yakında kamalat kılmış işi kozgalat. Ey birlik oynanma iş kılıp atırın. Kırgızstan'da çok grajdandık soğuş kılgan atırın menemez. Daha bizde siyasatçılar kuvundukta minduat eldi götürü atır. Çındıkta aytan men. Men çındıkta aytan Kırgızlar için. Adakan'dan kolumdu tart. Birlik o göçünlerdi çukurlazılar. Akayip'te Adakan'dı pişmeyen de dağın Akayip'ten gelip kamaş gerek. Aksılıktan çıkarsın. Oşun için Adakan'la kolumdu tart birlik. Kolumdu tart birlik. Akseli götürüleriz. Çındıkta Kırgız eli götürülüş gerek. Narındıklar biçim eken cal bu Kırgız eli. Yüzeyini kuşlar verip koysun. Aksının barbarın pürüldüp koysun. Talkılan kılsan da onu elbet. Akayip'tin ordu türmede Adakan prezident bola turgan bola. Koldayımız Adakan'dı, koruyayımız. Aдаkan'dı korumaganlar Kırgız eli özünün geleceğini korumaganlar. Aдаkan'dı jamandaganlar, kuguntuktaganlar Kırgız elinin satkınları. Kolunduktan birlik öz uçuru. Adakan Küsanbayış'ın protokolu 275 metrede. Bu 275 metre dele çıkpayt bu. 150 metre çıkar. Anı bilip bilbele söylüp atışat. Buna gördüңөр muna. Бекзат бар 275 метрде. Дагы бияктагы чоңдор 275 метрде. Ал жерде анча метр жок. Мынакей чыныгы ал жерде 150 метр эле бар. Ал 150 метр биздин ушу Кыргыз элинин кызыкчылыгына неме чечилген. Ошол мезгилде мисалы үчүн Айбалаев губернатор болуп турганда дагы ал жерде тажиктер ошол азыркы светофор коюлган жерге эки жагына тамойду коюп коюшкан. Анан заправка куруп койду. Сен да жашайсың. Ошону мен ошол жерде Самаркандыктан болом. Ошол жердегини Айбалаев өзү тажиктерге айтып айта алган дагы эмес, эрки жеткен дагы эмес. Заправканы курдуртуп койду. Өзү иштеп турган маалда. Эки жакка тамойду да куруп койду. Колдон эч нерсе келген жок. Анан айласы кетип мына Адахан Мадымаровдун акылын пайдаланышты. Акылын пайдаланышып, акыл неме кылып алып барып ошол жерден 270 ошол метрди азыр булар айтып жүргөн. Далил жок 275 метрде. Адахан Küsanbayыч өзүнүн өтө билиминин жогору деңгээл менен пайдаланып билимин биз тарапка чечип койду. Тажик тарап менен сүйлөшүпчү. Ага чейин эмне үчүн президенттер чече албай койду? Эмне үчүн губернатор менмин деген азыр пир туткан Айбалаев чече албай койду ошол жерде? Ушул Мадымаров бар чечип берди. Ага чейин биздин Баткен элинин көрбөгөн кордугу мына эже айтып кетти да азыр. Мен өзүм Самаркандыктан болом. Муалим болуш деди. Суббота воскресенье күнү Самаркандыктан Баткенге, жосон Сур, Чарку дегендерге анча-мынча товар алып бара алса,
кругойдо туруп алып тажиктин гаишниктери милициялары туруп алып жанагы тажиктердин автобусуна отурабыз отурганда дагы тажиктер айтып коет билишет ымдап коет ичинде кыргыздар бар деп анан болду биз түшөбүз ошол жерге сумкаларыбыз менен түшөбүз түшкөндө сумкаңарды ачкыла дейт мисалы үчүн мен ошол мезгилде тиги ферганадан палто алып келип сатчу элем ошол 3-4 палтом болсо ошол бирөөсүн ташта дейт тыйын жок кайтканда таштайбыз десең ишенбейт чоң палто ал чоң акча да болбой туруп алат ошо палтоңду таштайсың деп а мен таштабаймын дейм кичине чөнтөгүңө тыйынды берсең жок бул аз деп ыргытат анан текшерди мына биздин азыр баткендиктер намыстанып атышат да качан биздин келин кыздарды жалаңачтап текшерди дейт алар билбесе көрбөсө же коммерциялык ишти кылбаса билген жок Тажикстандан көчүп келген кыргыздар көп сүйлөп атышат да ошол жердегилер действительно мен мисалы үчүн ошондойлорду көргөм менин көзүмчө эле бир ошол биз менен чогуу бараткан келинди да неме кылды жашырак эле ал дагы ошо товар сатат көкүрөгүңдү ач деди акча жок десе да ач көкүрөгүңдө турат кыргыздар көкүрөгүнө жашырат ошондой дейт десе анан мен эжем жанымда турганда эжем дагы кичине оолугуп кетет да неме деди сарт деди эмне деп атасың деп туруп баягы милиция жагына бир чапты эмне сен мына көкүрөгүңдү текшерип атасың деп ушулар жалганбы биздин көзүбүзчө болуп атпайбы ушулар ана жалаңачтаган дейт бир жолу мантип көйнөгүнү турсасына калганча жалаңачтаган жок эми айтып атпайбыз көкүрөгүңдү ач деп атат аялдык намысыбызга тийип атат ошондо Адахан Кимсанбаевичтин эркектик намысы менен барып жалгыз ошол киши чечип койду башка баткендик менмин деген эркулдар кана чечкен ошону чечти ошол чечкен жок ошолор дагы эле ошол жер чечилбегенде биздин баткендиктер көрбөгөн кордукту көрүшөт эле көрүп жүрөт дагы ошол мына көпүрөнүн жакшылыгын айткыла да көпүрө кура электен мурда бизде ошол Көкташта Разия деген бригад болгон ошо Разия деген бригадын мен өз оозунан укканмын эгер жалган десе Разия чыксын дагы прямо эфирден айтсын неме деп мени тааныса анан ошол жерде Разиянын сиңдисин ошол мосттон таможнядан өтүп келатканда тажиктер сумкаларын текшерип аны дагы аялдык намысына тийип уят сөздөрдү айтып сөккөндөн кийин Разия өзүнүн ага чейин болгон окуяларга көз жумуп жүргөн окшойт да өзүнүн бир тууган сиңдисинин намысына тийгенден кийин тажиктер ошол эже көкташтыктарды чогултуп барып таможняны аңтарып салган таможняны постторду аңтарып салган эркектерди ээрчитип барып ошондон кийин Мамат Айбалаев өзүнүн колуна келбегенден кийинчи Разияны Ким Бахауидин деген кишинин үйүнө чакырып бүрүч берип аш демдеп бир торпок союп сен туура ошолордун посуну аңтарып таштасын деп грамоталарды берген ошо Разияга дагы бир-эки аксакалдарга унутуп калдым Айбалаев берген ушуну неме кылдыңар деп ошондон кийин ошонун жакшылыгын көпүрөнүн жамандыгын көрүп атабызбы эгер кимге ошол көпүрө жакпаса өтпөсүн дагы кордолгон чаркынын посунан өтө берсин бизге жагабы көпүрө биз өтүп атабыз эки жактан келген кыргыз туугандарга айтат элем баткендик билбесеңер сүйлөбөгүлө бир адамдын жакшылыгын билиш керек көрбөсөңөр өзүңөр кийин Кудай алдында жооп бересиңер